койдуртуп паспортту деле не обязательно паспорт дегенде ар кандай ойлор кетет, шайлоого топтотуп дегендер болот. Паспорт не обязательно. Адрес, телефон номер эмелерин жазасыздар. Энелик капиталды түшүндүңөр, ар бириңер түшүндүрүңөрбү? 300 000 энелик капитал ар бир балага 5 000 сомдон жөлөк бул. Сен 800 сом алгыча канча балага төлөлгөн, канча балага берилет дедим? 300 000 чошор. 300 000 3 баладан кийин. 3 бала төлөгөндөн кийин. Бул деген 300 000 капиталды мен сиздерге дагы түшүндүрмө берип кетейин. 300 000 капитал деген бул деген азыркы 3 баладан кийин дегенде жаңы жаштар семьялар үй жок турат. Мына үй курууга, мал жан алууга баягы өзүнүн биринчи жол кадамын баштап кетүүгө деп түшүндүрмө берсеңиздер да болот да. Анан бул 5 000 сом өзүңөр түшүнөсүздөр. Ар бир азыр данный момент 800 сомдон алып атпайбы? Ошо 800 сом ар бир балага 5 000 сомдон болсун деген болуп атат. Бул ошону ушул тууралуу мага ушул жумушту тездетип бериңиздер. Азыр ушул жумуш 7 дубан боюнча барып атат. 7 дубан боюнча ишти мен апарып атам азыр ушул энелик капитал боюнча. Азыр ушул 7 дубанды да сиздерге кошуп, азыр ушул иш эмесин 7 дубанды да көрөсүздөр. Азыр иш эмесин көргөзөм сиздерге.